Сиздер сурап аткан, кызык аткан окуя бул деген 30-октябрдан 31-октябрга караган түнү болду. Мен ошол учурда машыгуу залынан чыгып келаткан учур болду. Мен негизи ал машыгуучу залга кечки бир 9:30 барган. Ошону менен где-то 12:20 мен чыгып келаткам. Чыгып анан өзүм машинеме жакын келип, сумкамды салып аткан учурда аркаман ошо эки бейтаныш азиат улутундагы балдар, менимче кыргыз балдар, беттерине кара маскалар тагып алыптыр, медицинский. Анан ошо колдорунда 70-80 сантиметр болгон узундугунда темир трубалар бар экен. Анан ошону менен үнсөз жок эле кол салышты да. Мен машинага сумкамды салып эле ары качканга эле жетишип калдым. Бирок ошо кайра мен машыгуу залынан чыккан ошо залды көздөй чуркагам. Чуркап бир 15 метр жетти, алар мени кубалап жетип калышты. Ошондо ушул жана трубалар менен, темир трубалар менен чаба башташты. Чапканда ошо мен жерге жыгылганда көпчүлүк алар башка чапканга аракет жасап атышты. Мен өзүмдү болсо колум менен тосуп, мындай башымды сактаганга аракет кылдым. Анан ошондон бул сол капталда улап жатканыма жараша көпчүлүк жана ургандары оң колго тийип атты, башка да тийди. Кийин анан больницага барганда ошо башта бир жаракат бар экен, ал жерге шов салышты. Андан тышкары мындай рентгенден өткөзүп баарын кароолорун эметти, сөөк сыныктары жок экен, ошо жумшак эттерин бар, колдук жаракат алып эметтир. Кол салуу учурунда алар менден эч кандай ошо ачык калган машинеден деле эч кандай буюмдарды алган жок. Менин жанымда уюлдук телефон, акчаларым, эч нерсемди алган жок. Кандайдыр бир коркутуу талаптарды деле койгон жок. Болгон эле ошол баягы үн сөз жок эле келип, аркадан келип кол салганга аракет кылды. Бирок мен ошону убагында байкап калдым, алар жакындап келаткан. Бир 2-3 метр калганда анан алардан алыстаганга аракетке жетишип калдым. Анан негизи ошо уруп аткан учурда анан баягы үн чыгарып мен катуу кыйкыра баштаганда алар ошо залга жакын барып калгандан коркушту окшойт. Ошо залдан да кишилер чыга алат деп, анан ошо үн чыгаргандан алар качып кетишти. Караңгы жака жөө эле качышты. Андан ары каяка көздөй кетти, мага белгисиз болду. Бул адамдар мага таанышсыз, мен аларды тааныбайт экенмин. Жаштары бир 30-дун тегерегиндеги балдар. Негизи эле бул баягы өзүм эле мындай ойлонуштуур эметип көрдүм, эмне себептен болушу мүмкүн деп. Бирок мындай карасам баягы эч кандай деле мындай жеке душмандар деле жок. Бул болгону ушу иш менен байланыштуу деп мен өзүм болжомолдоп эметип атам. Эмнеге дегенде бул мамлекеттик ишкана Кыргыз көмүр кара кечеде өзүнүн ишин алып барат. Ал жерде көмүр кесиминде акыркы 5 жылдын ичинде мындай системный бир тартип орнотуу иштери биз тараптан жүрүп келатат. Ал деле убагында бизге деле коркутуулар болуп турчу, коопсуздук кызматынын кызматкерлерине кол салууда учурлар болгон, бычактап больницага түшкөн учурлар да болгон алардыкы. Бирок мындай жетиге чейин мындай кол салуу деле болгон эмес. Анан биз негизи көмүр кесиминде ошо тартипти орнотуу менен ушу 5 жылдын ичинде казылган көмүрдүн көлөмүн 63 000 тоннадан 460 000 тоннага чейин былтыр жеткенге мүмкүнчүлүк болду. Баарына эле маалым болгондой Мээрмек Мискенбаевди Атамбаев жана анын кол алдында иштегендердин баары колдоп турчу. Ооба, алар менен мындай карама каршылык болгон. Бирок ошол алар бийликте турган учурда мындай кол салуу болбогон, анан азыркы учурда ал кол салуу болду алардын тараптан дегенде мен алысмын. Ошол жерден сиз айткандай баягы спорт залына жакын болуп, баягы үн чыгарып, мындай кыйкырып эметкенден алар токтоп калды. Бирок андай болбогондо, такыр ээн жер болгондо, анда менимче алар токтобойт болуш керек деп ойлойм да. Башка нерсе аларды токтоткон жок. Аларды кандайдыр бир материалдык ошол жерде буюмдар аларды кызыктырган жок. Болгону ошондо келип алар башка чапканга аракет жасап атышты. Мен ошо колум менен башымды тосуп аттым, эки колум менен. Ошол учурда денем ачык турду, денеме деле мындай чапкан жери жок, ошо только мындай башты көздөй чаап атышты да. Анан бул эмне себептен андай кылды дегенде ошо менин ден соолукка мындай катуу залал келтирип эле мындай иш мындай активдүү мындай кыймыл аракет
четте жүрбөсүн деп эметпе четтетип коеюн деген максат болду деп. Бирок ошол эле учурда баягы өлтүрөйүн деген деле максаты болгон жок деп ойлойм. Эмнеге дегенде эгер өлтүрөм десе анда башка куралдар менен келет беле деп. Конкреттүү түрдө мындай тиги же тиги деген андай деле менде күмөн санай турган адамдар жок. Болгон ушу жумуш жакка байланыштуу деп атам. Анын үстүнө ошо быйыл биз дагы көмүр кесиминде өлкөбүздү президенттин жарлыгына жараша аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү цифрлаштыруу боюнча иштерди биз дагы алып барып атканбыз. Көмүр кесиминде 24 онлайн камераларды койгонбуз. Анан алар күн түн ал жерде көзөмөл жүргүзүп турат. Андан тышкары электрондук таразаларды койгонбуз. Бул мурдагыдай болуп ошо көмүр кесимде көмүр уурдоо, алып чыгып аткан көмүрдүн салмагын жеңилдетип чыгаруу деген ошондой жолдордун баарына бөгөт коюп салганбыз да. Анан бул боюнча да көп мындай нааразычылыктар айтылышчу буга чейин. Өйдө жакта иштеп аткан кызматкерлерге ошондой эле басым да кылышчу. Анан бул дагы мындай көмүр кесимде тартип орноп туруш, жакшы иштеп туруш көбүнө да жакпай кетет окшойт да. Ал жердеги баягы көмүргө келип жүргөн, ошол жерде эле аралашып иштеп жүргөн адамдардан да ошондой бар окшойт деп божомолдоп атам да.